тажрыйбалуу жаштар, жаратман жаштарга биз көңүл бурушубуз керек деп ойлойм. Элге кызмат кылыш үчүн ушундай должностторго барыш керек. Мен ошол жерден бир тыйын пайда көргөн эмесмин. Мен парламентке келгенде бир топ мыйзамдарымды өткөзө албай кыйналгам. Партия алмаштыруу бул жакшы эмес көрүнүш. Мен айткан биринчи менин мыйзамым ошол таможняда болуп аткан коррупцияга каршы мыйзам чыгарам деп айткам. Ал жерде коррупция бар экен, акча алып эле машиналерди өткөзө берет экен. Өзүнүн бизнесине карама каршы келип калса эле ошентип мага каршы чыга берет экен. 10 жолу келбей койсоң, себепсиз, анда сенин мандатыңды алып коет. Ушул элиме деп, жериме деп 20 миллион сом кетиргем. Саламатсыздар, Бак Медиа YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы, Марлен Абдрахманович? Биринчи кезекте Ынтымак партиясын шаардык кеңештеги жеңиши менен куттуктап кетебиз. Рахмат. Ошо биринчи эле суроо Ынтымак партиясы боюнча эмне үчүн ошол Ынтымак деген партияны түзүүгө түрткү болду? Биз 15 шаарда азыр катыштык. Ошонун 11-inde Кудай буйрса жеңишке жетиштик. Кайсыл жерде биз катышпайлы, биз ошол жерде колдон келишинче максималдуу түрдө жаштардан түптөдүк. Мындайча айтканда 79% жаштардан түзүлдү, ал эми 30% ушул мындайча айтканда возрастной категория, бирок опыты бар. Анан эң негизгиси биздин ушул партиянын түзүлүшүнүн максаты, талабы эч бир адам ушул жерде уурдабаган, мамлекеттик казынага кол салбаган, коррупцияга аралашпаган адамдар болсун деп аракет кылдык да. 789 кандидат катышты. Ошонун баардыгын албетте мындай текшергенге аракет кылдык, баардыгын. Мүмкүн кичине бир училиштер болушу мүмкүн, бирок негизинен жалпысынан биз ушул нерсеге өзүбүз койгон максатка жеттик деп айтсам болот да. Ошол айтайын дегеним, биз ошол партияны түзүп атканда ушундай максат менен түзгөнбүз. Бул жаштардын партиясы болсун, основном жаштар болсун, таза адамдар болсун, мамлекетке өзүнүн салымын кошом деген патриот адамдар болсун деген уран менен чыкканбыз да. Негизи эмне үчүн түзүлгөндүн бирден бир себеби ушул мен буга чейин Республика Ата журт партиясында болуп калдым. Республика Ата журт партиясы толугу менен жок болду, жоогал. Мурда эгер бул Республика менен Ата журттун экөөнүн бириккенин негизинде түзүлгөн болсо, кийинчерээк бул республика жокко чыгып калды. Анан белгилүү жанагы октябрь окуяларынан кийин мен анда мекеним Кыргызстан менен барып калып, кийин анан ушундай возможность болуп калгандан кийин балдар менен биригип, эми өзүнчө ар бир жакка бара бербей, башка партияларга бара бербей, анткени партия алмаштыруу бул жакшы эмес көрүнүш, өзүбүздүн эле партиябызды түзбөйлүбү, өзүбүздүн партиябыз менен барбайлыбы деген уран менен өзүбүз түзүп кеттик да. Анан аты дагы жакшы, Ынтымак деп айтылат. Ырысалды ынтымак деген бул биздин ошол кыргыздын эң илгертеден келаткан жакшы бир сөздөрдүн бири. Ошол кыргызды канча кылымдан бери ажыратпай, бириктирип, ошол логотипибиз да ошондой, баягындай сол канат, оң канат, ичкилик деп мындай бирикпей, бөлүнбөй дегеним, бир болойлу, анан биргеликте болойлу деп ушуну Ынтымак деп партиясын түздүк да. Өзүңүз айтып калдыңыз мекеним Кыргызстан жөнүндө. Жогорку Кеңеште ошо күзүндө мекеним Кыргызстан менен бардыңыз го. Ошондо ал жактан чыгып, жаңы партия түзүлгөндөн кийин коомчулукта ар кандай пикирлер айтылды. Эми көпчүлүгү терс пикирлер болду да, партиядан партияга өтө берип деген сыяктуучу. Бул пикирлерге кандай жооп бере аласыз? Ошол сөздөрдүн артында дальше мындай айтканда андан ары дагы сөз боло бербеш үчүн мына ошол биз жаштар өзүбүздүн партиябызды ачтык да. Мындайча айтканда, хорошо мекеним Кыргызстандан кийин дагы мына келатат дагы шайлоолор. Бул шайлоолорго албетте бардык партиялардан дагы сунуштар түшүп аткан. Анан кайра эле дагы бир партияга өтсөңүз, анда мен ойлойм ошондо жанагындай сөздөрдүн артынан ээрчип калат эле да. Ошол сөз ээрчибеш үчүн, ушундай нерселер болбош үчүн ушундай пикирге келдик да. Негизи эле менин оюм пикиримде партия түзүү бул илгертеден бери болчу. Мен ушул парламентке келгенде ушул мындайча айтканда идея жакшы жаралган да. Анткени мен парламентке келгенде бир топ мыйзамдарымды өткөзө албай кыйналгам. Жаштарды мындай колдоо иретинде эмес, наоборот, тоскоол кыла турган бир топ чиновниктерди көрдүм, депутаттарды көрдүм да. Жакшы мыйзамдарды, элге керектүү, мамлекетке керектүү мыйзамдарды киргизсеңиз, ал эгерде анын бизнесине карама каршы келип калса, анда алар карама каршы чыгып, мага ачык эле ошол жерден чыгып, мындай керек болсо душмандашабыз дегенге чейин барды да. Мен ошол саясатка келгенде жаман жагы душмандарды пайда болду да.
Ал душмандар ошол менин бизнесиме тийишип койдуң, менин бизнесиме карама каршы келе турган мыйзамдарды кабыл алып койдуң дейт. Эми мен бирөөнүн бизнесин ойлоймбу же негизинен жалпысынан элди ойлойбузбу? Ошондуктан ушул жерден мен бир ой келди. Демек жаштар менен өзүнчө бирип кетсек жакшы болмок экен, өзүнчө партия ачып кетсек болмок экен деп билдим. Ошол жерге келгенде партиянын эч кандай кызыкчылыгын колдобойт экен, ошол партиянын элдин астына береткен убадаларын аткарышы боюнча артынан чуркабайт экен. Ошонун баарын көрүп анан ынандым да. Кой өзүнчө партия түзөлү деп. Бир эки социалдык тармактарда чыгып кетти. Биз ушул чын-чынына келгенде ошол убакта, ошол октябрдык шайлоо болгонго чейин чындап эле сыртка чыгып, Грузияга барып келгенбиз. Жаш балдар, жаш мындай лидерлер деп айтсам болот. Ошол жерден өзүнчө партия ачабыз деп чечим кабыл алып келгенбиз. Бирок тилекке каршы бул жака келгенде биздин оюбуз ишке ашпай калган да. Айтайын дегеним ошол 1 жыл мурун эле, как раз 1 жыл болоттур, мына 1 жыл мурун биз ушунун артынан жүргөнбүз. Ошол ишке ашпай калды. Мына Кудайга шүгүр 1 жылдан кийин ишке ашты деп айтсам болот да. Эми ал жерде өтө көп мындай жаштар бар. Тилекке каршы ушу бир башка партияларга кирип успеть этип калды да, мына кирип чыкканга бир сериячы. Эми мен ойлоп атам, мындан ары туруктуу болуш керек. Ушул өзүнүн партия менен кеткенге аракет кылыш керек. Эгерде кандайдыр бир күч жетпей же мындай шайлоого катыша албай турган билсе, максимум ошол эки партия бир башка партиялар менен биригип, как мындай чогуу кете турган эме болбосо эле, а так ошол партиядан партияга секирбей кеткенге аракет кылыш керек деп ойлойм. Бирок негизинен эле мына Черчилль деле бар го, ошол көп партия алмаштырган убагында. Ага ушундай суроо бергенде, эмне үчүн кеч келе алмаштыра бересиң деп айткан. Мен эми элге кызмат кылам деп жүрөм. Элге кызмат кылыш үчүн ушундай должностторго барыш керек. Ал должностторго барыш үчүн партиянын ошол убактагы күчтүү партияларга кириш керек деп айткан да. Ушул сыяктуу бир сөз бар, менде китеби да бар. Атайын таап мындай өзүмө приклеить этип койгом. Эми Черчилль менен бирок биздин саясат өзүнчө деп барыштыр. Негизинен эми бул принциптер тайбаш керек да. Эгерде сен принцибиң тайбай туруп партияны алмаштырсаң, бул жакшы. А эгерде сен партияны принцибиң тайыш үчүн алмаштырсаң, бул жаман нерсе да. Мен кайсы жерге барбайын, өзүмдүн принцибимден тайган жокмун. Ошол кайсы жерде болбойн, өзүмдүн программамды, өзүмдүн мыйзамдарымды ошол шайлоонун астына кирип аткан программага киргизчүмүн да. Менин программам кабыл алса, мен кирчүмүн да. Мекеним Кыргызстандан кеткенин себебин айтып калдыңыз. Дал ошол партия менен шайлоого аттанганын негизги себебин айтып кетпейсизби? Республикада журтта мен 9 жыл жүрдүм. Кийинчерээк өзүңүзгө белгилүү болгондой республика ата журттун мындайча айтканда негиздөөчүсү республика партиянын жетекчиси Өнбек Токтогулович бизди баардыгыбызды чакырып, мен саясаттан кеттим деди. Мен мындан ары саясатка барбайм. Биз ошондой бир 30га чукул адам отурганбыз. Баардыгы кепилдик бере алат ошондой болгонунчу. Баардыгын айтты. Өзүңөрдүн жолуңарды тандап кеткиле. Мындан ары мен саясаттан кеттим, саясатта боло албайм. Бул партия эртең чыгабы, же чыкпайбы күмөн деп айткан. Ошонун негизинде эми биз жашпыз, биз өсүшүбүз керек, биз ары дагы жылышыбыз керек. Албетте эми партия чыкпаса, лидерибиз саясаттан кеттим десе, керек болсо кийинки шайлоолорду каржылабайм десе, андан албетте биз ойлонобуз да, ал өтпөйт. Сен дальше өзүңдүн карьераңды курам десең, мындан ары элге кызмат кылам десең, элдин астына берген убаларды кылам десең, сен ошол жогоркенчке өтүүнү көздөйсүң. Мен дагы ошол убакта кийинки созувка өтүүнү көздөгөм. Анткени бир топ мыйзамдарым аягына чейин чыкпай калган, кабыл албай калгам. Бир топ жакшы иштерди баштап алып, аягына чыгыш керек болуп калган. Анан эми мага бул ишмердүүлүк чын айтканда жаккан. Мен ошол жерден бир тыйын пайда көргөн эмесмин. Тескерисинче ушул элиме деп, жериме деп 20 миллион сом кетиргем. Тескерисинче кетиргем. Айлыктын алган күнү деле ошондой мындай элиме иштегем да. Мага бул өзүмө жаккан, мага жаккан нерсе. Мен бир кишини алып барып должностко койгон эмесмин, депутат болуп алып. Мен бир алып барып бир кандайдыр өзүм үчүн бир мыйзам кабыл алган эмесмин. Бизнесимди защита кылам деген турган нерсе кылган эмесмин. Ошон үчүн мен ачык айта алам да. Мен эч бир неме кылган эмесмин. Тескерисинче жакшы мыйзамдарды, жакшы сунуштарды кабыл алгам эл үчүн деп айтсам болот. Анан ушул ишмердүүлүгүмдү улантуу болуп калды. Улантканда эми биз туура түшүнүшүбүз керек. Порог өтө өйдө болчу. Порогду өтүш үчүн 150 миңдин тегерегинде голос алыш болуш керек.
Биз ошондо билип атканбыз, көрүп атканбыз күчтүү партияларды. Анан эми биз эми опытный болуп калдык. Мындай шайлоолорду мен 8-чи шайлоону башыман өткөзүп атам. Кайсыл партиялардын мындай өтө турган шансы бар, кайсылардын өтө турган шансы жок деп эле серепчи катары карайсыз да. Анан мындайча айтканда бир машинеге отурганда деле эртең точка Адан точка Бга жете турган бензин болсо кетесиз да, бензин болбосо жетпейсиз да дегенде эле бир топ партиялар сунушту практически бардык партиялардан сунуш болгон да. Анан эми чын айтыш Кыргызстан партиясы эмнеси менен кызыктырат? ошол көпчүлүк партиялардын берген ошол өзүнүн ордуну болот. Мындайча айтканда бирөө 20-чы орунду берди, бирөө 5-чи орунду берди, бирөө 25-чи орунду берди, бирөөлөр алдыга туруш үчүн чоң акча сурады. Менин ошол буга чейин Ата Журт Республикасында 77-чи болгон элем да, немедечи тизмеде, бирок 1-чи орунду алып келген элем да. Ага карабай сен болосуң депутат деп мага убада беришкен. Бирок тилекке каршы мен 77-чи болсом дагы 1-чи орунду алып, Бишкек боюнча 1-чи орунду алып келгем. Бирок мен депутат кылып өткөзбөй коюшкан да. Демек менде ошол башымда калган. Мен кийинки партия кайсы болбосун, мен алдыңкы орунда болушум керек. Мени дагы алдап коет, мени дагы баягындай мен келе албай калам. Ошон үчүн мен өзүмдүн дагы талабым болуш керек да. Менин талабым болду, мен алдыңкы спискте болушум керек. Бир. Экинчи менин талабым болду, менин өзүмдүн программаларымды дагы сиздердин программага киргизишиңиздер керек. Анан мен ал жерге барганда ошол программаны аткарсам, элдин астында аткарган болом. Анан ар бир немеде ушундай өсүү болот. Партиялардын ичинде да полицейт деген болот. Мен айттым, мен полицейтке киришим керек дедим. Мына ушул 3 шартты аткарыла турган гана партиялардын тизмеси кийин акырындап азайып калды. Андан сырткары жашырып эмне, ал убакта бийлик жактан дагы баары бир мындай сөздөр болгон. Ал жактардан дагы ушул партияга барсаң жакшы болот эле деген сөздөр да болгон. Ошолордун баардыгын эске алып, анан ушул партияны тандаганга туура келди. Кандай болбосун, кандай партия болбосун, мен четко билчүм. Мен эч качан, мен даже ошол критиковать этип аткан ошол партияны мен айткан биринчи менин мыйзамым ошол таможняда болуп аткан коррупцияга каршы мыйзам чыгарам деп айткам. Ачык эле айткам. Мен келем, хорошо, барам. Бирок менин ушул мыйзамым болот. Мен ошол мыйзам менен көрсөтө алам. Мен кайсыл партияда болбойм. Мен коррупцияга каршы, эгер мамлекеттик интереске каршы болсо, мен кете берем деп ошону ачык айкын СМИден да айткам. Бир төгөрөк стол болгон жаштардын. Ошол жерде да айткам. Мен көрөсүздөр, сөз берем, биринчи мыйзам ошол болот деп айткам да. Мен ал жерге бир коррупциялык исине аралашканы же башка нерсе кылганы барган эмесмин. Ошентип анан ошол партияда 2-3 ай гана тизмеде эле болгом. Буга чейин эч кандай мындай таанышым, билишим деле жок болчу. Ошол шайлоонун жыйынтыгынан кийин элдин наразычылыгы эмнеден чыгып кетти деп ойлойсуз? Биринчи кезекте катуу ачуу эле көрүнүп калбадыбы ушул 2-3 партияга мындай бийлик жактан жардам болуп атты. Эми азыр мындай айтса мүмкүн көп ишенбеши мүмкүн, бирок реалдуу түрдө экеним Кыргызстан менен биримдик аягына келгенде арабанда жана урушкандай эле бардык райондордо урушуп, керек болсо мэрлер, акимдер баскын кылып бул партияга каршы иштеп калган. Өзү негизи аягы ошо менен бүткөн. Ошол чырлардын артында анан жанагы сатып алуу көп болду. Сатып алуу, одоно бузуу мыйзамдары көп болуп калып, экөө аябай катуу тирешип кетти да. Бирөө админ ресурс менен кетти, экинчиси өзүнүн мындайча айтканда ресурсуна ишенди. Айтор кандидаттар бири-бири менен чабышканга чейин барышты да. Анан ушундай нерседе көп нерсеге тирешүүнүн негизинде көп мыйзам бузууга барып алышты. Албетте анан буну өтпөй калган партиялар көрдү, билди, көрүп аттык бардыгыбыз деле. Анан ошонун алкагында ушул жаман нерселердин артында анан кийин эл толкуп чыкты да. Эл толкуп чыкты. Эл өзүнүн күчүн көрсөттү деп айтсам болот. Жаңы партияңызга кайтып келели. Ошол жаңы партияңыздын курамында, Ынтымак партиясынын курамындагы талапкерлерди анализдеп көрсөк, көпчүлүгү ишкерлер да. Чет өлкөдөн өздөрүнүн иштерин, бизнестерин ачып, ишкерлик кылып жүргөндөр да. Эмне үчүн ошол ишкерлерден түзүлүп калган курам? Эми ал жерде бир топ чиновниктердин балдары бар, ачык айтайын. Бир топ ишкерлер бар, аны дагы ачык айтайын. Анан карапайым элдин дагы балдары бар. Мындайча айтканда бардыгы
миксовать этип эле келинген да. Максат чиновниктин баласы келсин, же болбосо ишкерлер келсин деген максат койгон эмеспиз. Максат ошол бири-бирибиздин идеологиябыз түзүп келеби? Баягы жаштардан түзүлгөн өзүбүздүн ушул каалоолорубуз түзүп келеби? Мейли байкелер болсун, бирок ошол биздин өзүнүн идеологиябызга түзүп келген кишилерден чогултканга аракет кылдык да. Албетте шайлоо өтө мындай ресурссуз кыйын болот. Аны ачык айтыш керек. Эртең эле бир тыйыны жок, мен барып утуп алам дегенден алыс болуш керек. Албетте ошол эле агитаторлорго төлөө, ошол эле баннерлерге төлөө, раздаточный материалдарга төлөө, бул баардыгы келип айланып келип акчага келет да. Анан мен округ бөлгөндө ошол кайсыл кандидаттар өздөрүнүн округун алып кете алат. Ошол жерде ресурсу жетеби, акчасы жетеби деген биринчи маселе туруп атты да мендечи. Ошон үчүн мен мындай жаш балдардан, жаратман балдардан түзгөнгө аракет кылып аттык. Ошонун арасында анан акчасы да бар бекен, жок бекен деген дагы мындай показатель болуп атты да. Туура өтө карапайым элдер да балдар айттым, жарымы ошончо. Алар дагы өзүнүн жеринде мындай патриот адамдар, элдин арасында өзүнүн авторитети бар адамдар, ошол жерге элге бир кызмат кылган адамдар да. Ошолордон түздүк, бирок алардын акчасы жок. Эмне кылабыз? Анда демек ал жагы партия жардам берип атты. Бирок ошондой эле адамдар, кичине акчасы болгондор өзүнүн акчасы менен чыгып атты да. Ошон үчүн биз мындай өтө деле бир мындай только бизнесмендер болсун дегенден алыс болдук. Аралаштырып эле келдик. Ушул кандидаттардын дээрлик мындайча айтканда жарым деп айтсам, жаңылышпасам керек, жарымын партия жардам берди, жарымы өздөрү чыкты да. Мен ойлойм бул нормалдуу эле процесс. Кыргызстанда бизнес ачып, жаңы ачып баштаганда эле көпчүлүк жактан кысым болот го. Кысым болот деп айтылат. Ошол ишкерлер бизнесин сактап калыш үчүн саясатка аттанат деп айтылат да көпчүлүк жердечи. Ошого кандай? Толугу менен кошулам. Тилекке каршы бул көрүнүш акыркы убактарда күчөп кетти. Анткени баягы неприкосновенность деп коет. Ошол анан отзывы жок болуп калганына байланыштуу ошол депутаттар ошол жерде каалагандай жүрөт да. Каалагандай жүрүп, келсе келет, келбесе келбейт. Эч ким аларды тие албайт, жумушка чыкпадың деп айта албайт. Ошон үчүн керек болсо ошол жерде 5 жылдын ичинде бир дагы трибунага чыгып коюп сүйлөп койгон учурлар да болгон да, сүйлөбөгөн учурлар да болгон. Эми ошон үчүн азыр мына жаңы конституциянын жакшы жагы 10 жолу келбей койсоң себепсиз, анда сенин мандатыңды алып коет. Бул жакшы нерсе. Андан сырткары ушул мен дагы азыр сунуш киргизип атам, баягы добуш берүүдө Face ID же болбосо жанагы отпечаток пальца болсун деп атам да. Эгерде ушул ыкманы киргизип калсак, анда ал жерге бизнесмендердин келгенин кереги жок. Алар өздөрү эле качып калат. Алардын бизнес менен алек, биякта мыйзам жазганга убактысы жок, отурганга убактысы жок. 10 жолу келбей койсоң, сени алып коет экен деп, ошолордун саны азая баштайт да. Мына ошол жакшы кийинки шайлоодо күтүлүп атат. Ошондой бизнесмендердин саны кичине азая түшөт. Негизинен ошол жакка мен жана башында айтып кеткендей, өз көзүм менен көрдүм да. Жакшы эле мыйзамды өткөзүп келатсам, менин заводума тийип калат экен, менин машиналарым бул жерден өтпөй калат экен. Мен болсо бир эле мисалды айтып кетейин, жолдорубуз бузулуп атат. Жолдорубузду бузулганда жана килейген хобалар жүктү жүктү алып кетип атышат. Мына ошондой жүктөрдү өткөзбөш үчүн атайын таразаларды койгонбуз. Таразалар белгилүү эле бир баягы масса менен өткөзөт да, калганын өткөзбөйт. Анткени ал өткөзүп койсо, жолдор бузулат. Биз бул жолдорго 2,5 миллиард долларды карыз алып атабыз, кредитке батып атабыз. Ар бир Кыргызстандын мойнуна карыз илинип атат. Анан биз кайра эле буларды бузуп, кайра эле кредит алып беребизби? Ошон үчүн таразалар так иштесин. Ал жерде коррупция бар экен, акча алып эле машиналарды өткөзө берет экен. Мен ошол жерге адам факторду жокко чыгарып, компьютерлорду коюп, адам чечпей, жана безопасный городдор компьютер чечсин деген мыйзамды кабыл алсам, ошого каршы чыгып атышат. Сен дейт, ошентип койсоң, менин грузовиктерим өтпөй калат. Мен уголь жана көмүрлөрүм өтпөй калат. Менин дана кирпичтерим өтпөй калат деп өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлойт да. Мен айтып атам, байкелер, өтөт. Сиздер бай адамсыздар. Барыңыздар, баягында европейский узун көп остору бар, көп дөңгөлөктөрү бар машинаны сатып алгыла, пожалуйста, иштей бергиле. Болбосо, жанагындай хобоңуздарды жүгүн азыраак кылгыла, суктанбагыла. Прибыль барыр аласыңар, бирок азыраак аласыңар. Бирок элди ойлоп койгула, биздин мамлекетти ойлоп койгула десеңиз, каршы чыгат дагы, керек болсо ушул жерге чейин келип, мага взятка бергенге чейин аракет кылышкан. Бир жагы. Аны албай койсом, эртеси күнү сени каралайбыз.
ар кандай смейлерден ушактайбыз, душман кылабыз сени дегенге чейин барды да. Мен эми байкап атам, айрым учурларда чыгып калат ушундай нерселер. Мына партияны жаңы ачылган, жаңы эле ачылып келген партияны Матраимовдуку деп атайын каралаганга өтүштү. Мен ойлойм, алар деле бар бул жерде каралагандар арасындачы. Демек, ошол көрө албастыктын негизинде болот аткан нерсе деп ойлойм. Бул ишкерлер саясатка келбеш үчүн дагы кандай Кыргызстан ишкерлерге кысым болбош үчүн, алар кысымдан качып саясатка келбеш үчүн кандай ыкмаларды ойлоп табыш керек алар? Сиз айткан ошол маселеден бир аз алыстап кетпедимби? Ошол бизнесмендер өзүнүн бизнесин коргоо максатында тияка баратпайбы? Негизи бизнести коргой турган өзү эмес, бизнестерди коргой турган бул мамлекет болуш керек. Мамлекетте атайын ошол агенттик бар, инвестицияларды коргоо деген. Бул ошол агенттик толугу менен бардык келген инвесторлорду, ички инвесторлорду толугу менен гарантированно коргоп бериш керек. Алар эртеңки күндө ушул мен инвестиция салсам, мен эртең тарта албасын, налогдор келип алып албасын деген нерсени киргизиш керек да. Бул боюнча мен Конституцияга өзгөртүү киргизим эле бир аз өтпөй калды. Третейский судду киргизейин дегем. Третейский суд дегенде ошол бир экономический соттор боюнча ошол ишкер өзү тандайт да, соттучу. Мен өзүм тандайм дейт. Жана госоргандан жалап болот атса, ал дагы бирөөнү тандайт, анан экөө биригип үчүнчүсүн тандайт. Ошондо акыйкаттык сот болот да. Ошондо инвесторлор коркпойт, келбейт, үрүкпөйт, эртең мени бизнесим бирөө тартып албайт, рейдерский захват болбойт деп коркпой калат эле да. Эми андай деле болбой калды, бирок анда азыр биз ошол инвестицияларды киргизип аткан мындай мыйзам бар, инвестиция мыйзамы. Ошолорду биз башкача карап беришибиз керек да. Буларга гарантировать этип берсек, коргоп берсек, анда ошол көп бизнесмендер барып алып ошол жака депутат болсом коргойт экем дегенден алыс болуп калат эле да. Бул экинчи шаг. Биринчи шаг ал жерге баргандан пайдасы жок экенин билет. Келбей калсаң озуп болуп калат экенсиң билет. Убакыт болбойт өзүнүн бизнесине такыр эле болбойт экенин дагы түшүнүп калат. Ал эми экинчиси жана мен айткан ошол толугу менен биз мамлекеттик ошол органды күчөтүп беришибиз керек. Мамлекеттик орган күчөтүп, кепилдик бергенде гана ушунун баардыгы токтойт деп ойлойм. Ишенем, Кудайым буйрса. Партияңыз жеңишке жеткенден кийин өзүңүз официалдуу түрдө кайрылуу жасап, ыраазычылык билдирдиңиз. Ошондо алдыда көптөгөн айтылган убадаларды аткарабыз деп жеңде түрүп катуу ишке киришебиз деп айттыңыз да. Алдыда кандай максаттар бар, иштер, пландар деген? Биз албетте келечекте жогорку кеңешке катышабыз деп турабыз. Бул биздин ушул азыркы кыска мөөнөттө түптөлгөн командабыз менен чогуу биргеликте барабыз. Ошон үчүн биз кандай болбосун, жана айтып кеткендей, биз уткан жерлердин баардыгында өзүнүн мындай элдин астына берген убадаларга аткарганга биринчи кезекте ошол нерседен баштайбыз да. Мына азыр баардыгы жыйынтыктар чыга элек. Жыйынтыктар чыгып келсе, мен толугу менен бир айланып келейин деп атам. Барып ошол ар бир кандидатыбызга, ар бир бизге берген добуш берген жаранга рахматыбызды айтып, шүгүрүбүздү билдирип, ошолорго берген убадаларыбызды дагы бир жолу тастыктап келип, бул жерге өзүнчө базада анык түзөлүп атабыз. Ким кайсыл жерде кандай убада берди эле, кайсыл мөөнөттө аткарам деди эле, реалдуу ошол аткаруу же реалдуу эмеспи, канча убакыт аткарылат деп мындай база түзүп алып туруп, мындай ушулду өзүбүздүн ушу партиябыздын сайтыбызга дагы илейли деп атабыз да. Ушундай убадаларды бердик эле, ушундай наказдар келди эле, ушуларды биз аткарып атабыз деп отчет берип турабыз элибизгечи. Мына ушундай жаңы нерсени киргизели деп аракет кылып атам. Мен Кудай буйрса ойлойм, аягына жеткизебиз. Анан келечекте ушул жогорку кеңешке дагы өтүп калсак, ал жерде дагы ушундай жумушубузду өткөзөбүз да. Чоң пландарыбыз бар. Эми Кудайым бул жагын жардам берсе, өзүбүздүн планыбыз менен кете беребиз. Демилге көтөрүп чыкканда, долбоорлорду көтөрүп чыкканда ар кандай бут тосуулар болот деп жатпайсызбы? Эгер ушул алдыда коюлган пландардын, иштердин кандайдыр бир пайызына бут тосуулар болсо, элдин наразычылык күчөйт да. Ошондо кандай жол менен, кандай ыкма менен ал ситуациядан чыгып кеткенге? Сиз жана берген биздин өзүнүн убадаларды айтасызбы? Буга чейин дагы мисалы сиз саясатта көп жылдан бери элесиз да. Эми эл айтып келет, саясатта депутаттар мисалы сиз деле саясатта ушул жылдан бери жүрөт, айткан убадаларын толук аткарган жок деген пикирлер айтылат го. Мен артымдан бир дагы ошондой пикир уга элекмин. Мен ачыкмын, эгерде мен кайсыл бир жерде өзүмдүн убадамды аткарбасам, мага мындай түз деле айтып, жазып деле койсо болот. Менин келгениме 3 жыл болду. Мен баягы айткандай эле дароо 2015-жылы келе албай калам. Кийинчерээк ушул өзүмдүн очередимди күтүп, 2018 келдим. 2018 келгенде деле ушул 2 жылда
13 мыйзам жазып чыктым да. 13 мыйзам жазып чыктым. Бул мындайча айтканда ошол жерде 2-3 созуп отурган депутаттар да мынча жазган эмес да, айрымдары. Анан сунуштарды бердим, жөнөкөй сунуштар эмес, алардын баардыгы ишке ашып аткарылып келатат. Ал эми жеке ушул шайлоочулардын астынан чыккан убадаларымды 90%-ын баарын аткарыпмын. Өткөндө дагы анализ кылгам. Кийинки шайлоонун астынан кетип атканда бир карап, өзүмдүн убадаларымды аткарыпмынбы, аткарбаппынбы деп карап чыккам да. Ошолордо мен көрүпмүн, аткарыпмын. Андан сырткары убада бербегенде эле көп нерселерди кылыпмын. Эми Бишкек шаарынан чыкканга байланыштуу бул жердеки мындай өтө көп көрүнбөйт, бирок ошол эле учурда унутпай айылга дагы көп жумуштарды кылгам. Өзүм эле айыл эмес, бир топ башка айылга дагы кылгам да. Ошол эле ФАПты курдум, мектепти курдум, мечит курдук, жол курдук, освещение коюп бердик, мост курдук, бир топ жерлерде жолдорун түздөп бердик, шаарда деле детский площадкаларды коюп бердик. Иши кылса айтор болгон жерден өзүмдүн күчүмдү жумшап, айткан убадаларымды аткардым деп айта алам. Ал эми биздин партия келечекте кандайдыр бир ушундай убадаларды аткарылбай турган болсо, биз сезип турабыз, билип турабыз. Бул туура эмес болот. Менин характерим андай эмес, таштап койгудай. Мен ушул баягы ошон үчүн баягы интернетке чейин чыгарам дегеним ошол. Унутпас үчүн, өзүбүз постоянно көрүп туруш үчүн, аткарып мындай элге дагы чыгарып койсоң, эртең элде айтат да, мону өзүң жаздың эле, өзүң аткарган жоксуң дебеш үчүн атайын интернетке дагы чыгарып коелу деп атабыз. Анын артында иштейбиз. Мен аракет кылам. Жерлеринде барлык жерде убадаларды аткарганга. Өзүңүз жоопкерчиликти өзүңүзгө аласыз. Эми партиянын лидери катары жоопкерчиликти толук мен өзүмө алам. Эртең кайсы бир жерде аткарылбай калса, ал жердеги кандидатка тийбейт да. Улардын бардыгы баары мага тиет. Мен аны толугу мен түшүнүп турам. Боюнума алам аны баарын. Мыйзам жаздым дедиңиз го. Ошолчо мыйзамдын канчасы ишке ашты? 13 мыйзамдын бардыгы коомдук ууга чыгып, ар кандай статуста турат. Ошонун арасында жарымы толугу менен өткөн, президент уже кол койгон. Жарымы биринчи окууда, экинчи окууда, үчүнчү окууда статуста турат да. Бая бул өтө жеңил эмес экен, жана айтып кеткендей ар кандай тоскоолдуктар болот экен. Мына мисалы бир мыйзамым, мына пакеттерди билебиз, канчалык түрдө бул зыяндыгынчы. Атайын ошол пакеттердин да түрү болот экен. Ошол пакеттердин жаратылышка, адам баласына, ошол өзүнүн туристтер келип атканда көркүнө канчалык жаман экенин көргөнбүз да. Бүт мамлекеттер дүйнө боюнча карап чыксам 90% мамлекеттер, мындай өнүккөн мамлекеттердин баары эле, анан бир аз өнүккөн эмес, Африка мамлекеттери деп коелу, кире эле экен, кыла эле экен, калган мамлекеттердин баардыгы буга запрет койгон да. Мындайча айтканда пакеттер болот, бирок алардын составы крахмалдан болот, ал 6 айдан 1 жылга чейин өзү менен өзү жок болуп кетет. А биз алаткан полимердик пакеттер алар 400 жыл жок болбой тура берет экен да. Ал ошон үчүн кандай гана зыяндарды көрсөтпөйт. Мына ошону өткөзбөй атышат, айтып атышат, сен дейт ушул биздин ошол жерде бирөөнүн бизнеси бар окшойт. Комитеттен эле ар дайым чалып кетип атат да. Мен айтып атам, урматтуу депутаттар, бул пакет жок болот дегенден алысмын. Силер болгону эле ошол эгер бирөөңөрдүн бизнесиңер болсо, ошол оборудованияны кайра мындай совершенствовать этип коесуңар, крахмалдан жасай турган кылып эле пакетиңерди чыгара бересиңер. Бирок бул бир жактан элге пайдалуу атпайбы, жаратылышка пайдалуу атат. Баягындай туристтер келсе, мусор менен мусор болуп жатпайбы? Мен бул жакынкы эле тоого чыгып келгилечи дедим. Просто чыгып келгиле, көргүлө, кандай немени көрөсүңөр, акыбалды деп айтсак, ошону дагы мына өткөзбөй атышат. Биринчи окуудан өткөн бойдон турат. Экинчи окуудан 2 жолу өткөзө албай койдум. 2 жолу карама каршылык чыгып атат да. Эми ушундай лобби бар экен да, элдердечи өзүнүн бизнесине карама каршы келип калса эле, ошентип мага каршы чыга берет экен. Ошон үчүн өзүмдүн партиямды түзөйүн деп барып алып, ошол жерден өзүбүздүн партия менен, күч менен, көбүрөөк добуш менен ушундай окшогон жакшы мыйзамдарды өткөзүп алайын деген максат болчу да. Тилекке каршы ушундай нерселер өтпөй атат, анан жеңиң келет да. Эл үчүн иштейм десең, кызмат кылам десең, мамлекет үчүн кылып берейин деп атсаң, бул пакетти мен крахмалга өтүүдөн эмне пайда тапмакмын мен, мисалы да, менде эч кандай пайда жок. Ошол өздөрүнө эле убакыт берип атабыз. Иши бүгүн эле токтоп кал деген жокпуз. 2-3 жылда өткөзүп алган атабыз. А бул менен бара-бара эртең биз толугу менен жаратылышыбыз жакшы болуп калып атат, мусорлор жок болуп калып атат, анан буну көрүп атабыз, полигондо күгүзөт экен. А күгүзгөндө анын вреди учат экен, воздух менен учуп, анан мына бизге эле, мына биз Бишкекте жашайбыз го, бизге эле зыян келтирет экен, балдарыбызга зыян келтирет экен. Керек болсо келип тамак мындай огороддон өсүп аткан нерсеге түшсө, сен аны жесең, ал аркылуу дагы зыян келет экен да. Акырын алып келип, рак оорусун алып келет экен. Эми бул мындай бир эле мелочь катары көрүнүшү мүмкүн бирөөгөчү, бирок бул өтө мындай реалдуу нерсе, көзү менен көрүп аткан нерсе. Мына тоого чыгып атабыз, флагштопко. Көрсөңүз, ал жерде бир жагынан бир сулуу өзүнүн кооз
природабыз болсо, экинчи жагынан ошол эле жерде канчалаган мусорлор жатат да. Ошол эле пакеттер учуп жатат. Ал көрүнүш жаман көрүнүш деп элестейм да. Анан мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттердин кылып аткан нерсесин биз кылсак жаманбы? Алар жакшы нерсеге эле түрткү болуп атпайбы? Ошон үчүн мына ушундай нерселерди мен аябай ичимди оорутат, гыжыгымды келтирет, анан мага мындай покой бербейт да ошолорчу. Ошол жерде отуруп айрым чиновниктер өзүн гана ойлоп, ошол өзүнүн бизнесин гана ойлоп айтып атат. Мен кирпичный заводунда пакет чыгарган, ошол пакетти оройт эле. Мен айтып атам, мен пакетиңиз оросо орой берсин. Бай кирпичный заводуңуз бар экен, бай экенсиз. Крахмалдан болуп коюңузчу деп, эмне кетет экенсиз кетет. Переоборудовать этиш үчүн мен немеден көрдүм YouTube'дан. Бир $100,000 да кетет экен. Эми ушунча акча таап атасыз, ушунча неме кылып атасыз. Эми $100,000 переоборот этип койсоңуз эмнеси кем болуп калат? Жок, баары бир деле баягы өзүнүн личный бизнесин коргошот да. Бул туура эмес. Кийинки окууда да каралабы же? Мен эми коркуп калдым, бул кийинки созувду күтүп отурам, если честно. Бул созув өткөзбөйт экенин көзүм жетип калды. Ошол бизнесмендер керек болсо кыдырып депутаттардан суранат экен. Ошону өткөзбөй эле коелучу депчи. Ошолойду да көрдүм да. Суранышат экен, айтып суранат, өзү суранабы, акча берип суранабы, Яман бир Кудай билет, аны көргөн жокмун көзүм менен. Бирок ошентип карама каршы чыгып атпайбы? Анан мен чын айтайын, бул созукта өткөзбөйүн деп токтотуп койдум. Ошого жакшы бир мыйзамдарым бар. Дагы бир мыйзам бар. Алтынды гендер боюнча көп сөз болуп атат. Эмне үчүн биз алтын лицензиясын беребиз дагы, булар бизге налог менен эле жөнөкөй соцпособияны төлөп коюп эле, ошо менен болду. Эмне үчүн биз баягындай толугу менен алтыныбызды чыгарып кетип атат. Мен 30% кеминде 30% бизге калтырсын деп айтып атам. Жок дегенде 30% бизде калсын, калганын пожалуйста, любой инвестор келет. Мен ошо жерүүдү деле айтып бергем. Жерүүдан эгерде жок дегенде 30% бизге калганда $600 миллион калмак да. Мурдагы унция боюнча анда 1400, азыр 2000 чыкты. Азыр андан да көп. $1 миллиард чейин барат экен. Эмне үчүн биз ошондой нерселерди биз кылбашыбыз керек? Мына ошол мыйзамда өткөзбөй коюшту. Такыр жылдырбай коюшту. Светтин жана тариф боюнча менде бар эле. Мектептер, садиктер, мечиттер 2 сомдон төлөйт. Бул коммерческий болуп калган. Аларды мен социальный кылайын деген. 70 динар төлөсүн депчи. Ага карама каршы чыгышат. Айтор ушундай мыйзамдарына карама каршы чыкканда мен түшүндүм, мен бул жерде өткөзө албайт экенмин, мен андан көрө кийинки созду өткөзөйүн деп. Ага ошонун немелери көп. Госипотека боюнча мыйзам бар эле. Түшүрөйүн деген жана процентин. Эми ушундай тилекке каршы мындай кандай десем, жана айтып бергендей аябай ызаландым да. Ызаландым, анан айттым ғой. Өзүнүн партиясын ачып, өзүнүн партиясына кетпесек болбойт экен деп, ушул бирден бир эң негизги ой пикир ошондо пайда болгон мендечи. Эгерде бул жакта өзүңдүн командаң болбосо, өзүңдүн сыналаштарың болбосо, өзүңдүн пикирлештериң болбосо, сени түшүргөн, по крайней мере, көбүнчөсү жаштар болбосо, бул нерсе уланып өткөн, бул нерсе өтпөйт экен деген ушундай менде пикир калган да. Ошон үчүн ушул ой келген багачы. Мыйзамдарыңызга каршы чыгып отура, кечээ эле жогорку кеңеште жыйында арузаттын оорусу боюнча маселе көтөрүп чыктыңыз. Ошо сунушуңузду колдоштубу? Эми азыр тапшырма бердик, эртең кол чогулду баштайбыз. Бул мындай эле болот, кандай процедура менен болот. Мына кечээ жакында эсиңиздеби, ак үй талкалангандан кийин 240 миллион деди, сом кетет экен, 400 миллион сом кетет деди, кийин 20 миллион сом кетет деди. Айтор ар кандай цифралар болот да, ошондо мен демирге көтөрүп чыккам. Келиңиздер, ушул ремонтторду өзүбүз эле кылбайлыбы? Анткени мектепте деле 1-класстын окуучусу өзүнүн ремонтун өзү кылып атпайбы деп, анан демирге көтөрүп, көптөрүнө жаман көрүндүм. Көптөр сынайтып атты, сен эмне кыласың, сен өнө отурбайсыңбы? Биз буздук беле, бул бузгандар алып келип жасасын дегендер болду. Бай эле адамдар кылбай коюп атты. Бирок ошол демиргени аягына чейин чыгардым, барып кол топтодум. Кол топтоп туруп, 80% жаман көрсө дагы, айла жок болсо дагы, чын дил менен болсо дагы, көбүнчөсү чын дил менен болду. Жардам берди, колдоп беришти. Мына биз өзүбүздүн ремонтубузду кылып алдык. Кийин компьютер алабыз, 15 миллион бюджеттен кетет экен деп дагы бир чыкты. Аны дагы айттым. Келиңиздер, өзүбүз эле топтоп коелучу ушул акчаны. Дагы жаман көрүндүм, бирок айрым көпчүлүгү жардам колдоп берди. Аны дагы өзү сатып алдык. Ошол эле ыкма менен эми кетем. Эми ошол ыкма менен эле дагы өзүм чогултам, барып жардам сурайм. Эми түшүнүш керек, бул эми жардам сурагандар албетте көп, ооругандар албетте көп. Кандай гана операциялар кылыш керек деп көп келет.
Алардын баарына албетте мындай жардам бергим келет. Эми баягы колдон болсо жөн эле бере берет элесиң да. Эми тилекке каршы ресурстар да көп эмес, толук эмес, баарына жетпейт. Кече мындай шайлоодон кийин бир аз дагы кыйналып калдым десем да айтсам болот. Анан бул кызга өзгөчө мындай жардам берип коелу дегени бунуку мындай өзгөчө бир оор экен да. Анан кийин 2 ай калыптыр. Анан бир кичинекей кызыбызды сактай албасак, анда эмне үчүн бул жакта отурабыз? Ошон үчүн ушундай демилге көтөрүп чыктым. Мен бул жардам берет деп ойлойм. Ошо фонддордон болсо дагы жардам берип, аракет кылып, ушул болгон бай адамдарга, бай кишилерге дагы, досторума дагы баарына кайрылып атам. Мындай жөн эле бир кичине акча берип койбой эле, чоңураак акча бергиле деп айтып атам да. Кудай бурса, муну дагы бир билбейм канча чогулта алам, бирок көбүрөөк чогултканга аракет кылам. Демилгечи катары өзүңүз канча каражат которгон жатасыз? Мен ошол айттым эле, өзүмдөн 1 айлык деп койбодум, бирок эми ал официалдуу түрдө, эми официалдуу эмес түрдө көп жардам берем. Аны суммасын айтпай эле коеюн. Ошол азыр мен досторум менен сүйлөшүп атам, партнерлор менен сүйлөшүп атам. Мен алар менен сүйлөшүп бир жетиштүү эле мындай жакшы эле акча берем деп айтсам. Акыркы өлкөдө болуп аткан жаңылыктарга кайрылып кетсек, Айзада деген кыз тууралуу каргашалы окуя болуп кетпедиби? Буга чейин дагы Бурулай кыз боюнча болгон. Эми бул коомчулукта ушундай окуя болуп атканга эмне түрткү болуп атат деп ойлойсуз? Акыркы учурларда көбөйүп кетти го. Эми биринчиден жоопкерчилик боюнча мен мыйзам жагын айтайын. Ошол мен дагы бул боюнча сунушумду берип, жөн эле чыкпай, азыр мыйзамга өзгөртүү киргизип атам. Ошол жерде жазылып калыптыр, баягындай алып качуу негизинде алып качса, анда 2 жылдан 5 жылга экен. Мен ойлойм, муну алып качуу негизинде алып качты дегенди жокко чыгарышыбыз керек. Алып качтыңбы, бул жөнөкөй адамды алып качканга эле барабар кылыш керек да. Анан жазасын көтөрүш керек. Жазасын баягындай 2 жылдан 5 жылга эмес, жазасын 10 жылдан 15 жылга чейин категориясын көтөрүш керек деген сунуш менен чыгып атам. Ошондо моралдык жактан, аң сезим жактан кайсы бир жаранга, кайсы жаран болбосун ойлонот да. Мен традиция боюнча алып качсам, милиция келсе, байке мен мындай эле алып качтым, үйлөнүп атам деп айта албайт. Алып качуу деген принцип жок болот. Андай нерсе жок болот. Алсаң жакшынакай сүйлөшүп ал, албасаң анда алба дегендей эле нерсе коюлат да. Ошондо милицияларда дагы бул мындай, алар мындай болуп калды да. Баягындай эле алып качты, аз бар үйлөнүп алат, күтүп алгыла дебеди, кудалары күтүп алгыла деген аң сезим болбойт да. Ошондой факт болсо эле, бул алып качты, адамды алып качты дегенге барабар болот дагы. Ошол менен ыкма тез иштей баштайт немелерчи, милициялар дагы. Башка элдерде дагы түшүнүк болуп калат. Бизде ала качуу деген уже жок да. Демек бул реалдуу түрдө урдуп атат деп жанагындай чала баштайт жүзөкийге. Айтор ушундай нерсеге барбасак, анда бул нерседен айрылбайбыз. Бул нерсе тилекке каршы өмүрлөр кыйылып атат. Тилекке каршы мен өткөн статистикасын карап көрдүм, 5 жылдын ичинде 700 жолу ала качуу болуптур. Анын канчасы аягына чыкты? Реалдуу түрдө кыз өзүнүн каалоосу менен калып калдыбы? Же баягындай мажбурлап калып калдыбы? Же урудубу, токмоктоду, же канчасын өлтүрүп койду дагы биз билбейбиз да. Бул мындай прессага эле чыгып кеткен нерсе болду да. Анан мен өзүм 4 кызым бар. Мен деле эртең Кудай сактасын мындай болушун каалабайт элем. Бул эртең деле биз менен эле эмес, баардыгыбыздын ушундай эжекелерибиз бар, карындаштарыбыз бар дегендей. Ошон үчүн булдай нерсеге чекит коюшубуз керек. Биз заманбап жаңы мындай коомдо жашап аткандан кийин мындай нерсени алыс калыш керек. Мурда болгон дейт. Мурда болгон эмес. Мурда эмне үчүн ала качуу болгон? Мурда ошол ата энеси бири-бирин экөө сүйүп калып, бирөөсүнүн ата энеси бакул болбосо ала качкан. Мына ошондой нерселерди ала качкан да. Бул жерде сүйбөй туруп, көрбөй туруп, билбей туруп алып качып атпайбы? Бул туура эмес деп ойлойм. Ошон үчүн мен айтат элем, бул биздин мурдагы улуттук өзүбүздүн баалуулуктар эмес. Бул ата-бабалардан калган нерсе эмес. Анан жана мусулманчылыкта дагы калды деп атат, андай эмес. Бул мусулманчылыкта дагы, исламда дагы бул карама-каршы келген нерсе. Ошон үчүн муну жокко чыгарышыбыз керек. Ошол кызды алып качканда, кыз тараптан арыз түшкөндөн кийин кайра 2 жаш үйлөнүп алды деп арызын алып алышпайбы? Ошондо мыйзамга өзгөртүүнү киргизүүгө сунуштап атам деп атпайсызбы? Ошол дагы каралганбы? Албетте, ошол нерсе жокко чыгарылат да. Мындан ары мен үйлөнүп алам үчүн үйлөнө турган багытта алып качтым деп айта албай калат да. Ошо менен бүтөт. Коомчу шаар боюнча бул өтө чоң маселе. Мен ошол жерде дагы мен эле эмес, баардык депутаттар айтты окшойт, коомчулукта айтты окшойт.
бул безопасный город эмес эле опасный город болуп калды депчи. Анткени бул безопасный городдун эң негизги багытына жете элек. Эң негизги багыт айдоочулардан айып бул алуу эмес. Эң негизги багыт безопасный городдун жаран эшикте кетип атып өзүн коопсуз сезиш керек, өзүн безопасно сезиш керек. Эртең буну бирөө урдап кетпейт, сумкамы ала качпайт дебеш керек. Мисалы Грузияда кандай? Грузияда катуу эле кыйкырык чыкса, бир адам катуу эле кыйкырып койсо, ошол жерде камералар ошого бурулат. Бурулат дагы дароо 102-ге өзү айтат. Бул жакта катуу кыйкырык чыкты депчи. Мына ошого жетишибиз керек биз. Ошондо көчөдө жүрөсүңбү, торговый центрде жүрөсүңбү, түнү жүрөсүңбү, күндүз жүрөсүңбү, бардык адам эркин жүрөт. Эч нерседен коркпой жүрөт. А биз болгон эле жол эрежесин эле гана тартипке келтире турган эле камераларды койдук. А бул камералар ар бир двордо, массалык элдер жүргөн жерде, көчөлөрдө, айтор бардык жерде орнотулуш керек да. Мына ошондо даана реалдуу түрдө адам өзүн безопасно сезет. Бирок ошол эле учурда адамдын кайсы жакта жүргөнүн билип алат, алтып алат дебеш үчүн биздин ар бир адамдын өзүнүн укугу толук корголуш керек. Ал бир жакка чыгып кетпеш керек. Ал менен каалаган киши келип алып бир айтишник колдон албаш керек. Каалай турган болсо, бир адам жөнүндө мындай информация алам десе, ал соттун чечими менен гана ошол адамдын передвижениясын карай ала турган эки жактуу карашыбыз керек да. Эки жактууну сөзсүз түрдө бир алып кетишибиз керек. Мына ошондо гана реалдуу түрдө безопасный город. Эгерде ошондо ушул безопасный городдун өзү экинчи фазасы болчу. Ушул экинчи фазасы ишке ашып, азыркы учурда кирип калганда мүмкүн мынау нерсе болмок эмес да. Анан мындай нерселер көп болуп атпайбы? Күнүнө карасаң урдайт, телефон урдайт, сумкасын урдайт, жана башкасын урдайт, уруп кетет, токмоктоп кетет. Ушулардын баардыгы токтоп калат эле деп ойлойм да. Бишкек шейби болсо, коопсуз шаар бизге карабайт деп жооп берди да. А ошол мыйзамды, ошол коопсуз шаар долбоорун карап атканда жогорку кеңеште ал жери каралган эмеспи ошол пунктту? Мисалы, сиз айтып атпайсызбы только штрафтарга, азыр ошол штрафтарга эле иштейт депчи. Анан мындай кылмыш кырсыктар болгондо азыркы учурда ооба жолдор деле коюлган да, трассалар деле коюлган. Бирок ошол кандайдыр бирөөнү урдап кетеби же автокырсык болобу, ошондо камерага түшөт да баары бирчи. Ошондо ШИИП менен милиция кызматкерлери менен тыгыз иштешүү пункту каралган эмеспи? Эми ал жерде ошол баягы сиз туура айтып кеттиңиз, бул жалаң гана жол эрежесин сактоочу машиналерди карай турган гана бир механизм болуп калган да. Ошон үчүн бир топ доступтары ограниченный болуп калган. Ал бар. Ал аны реалдуу түрдө мойнуна алыш керек. Азыр ушул өзгөртүүлөрдүн негизинде буга дагы өзгөртүү киргизип беришибиз керек. Ошол биздин органдар тарабынан ушундай маалыматтар түшкөндөн кийин официалдуу түрдө мындай нерселер чынымсыз, мындай эч бир кыдымсыз караш керек да. А негизи эле бул мен ушул Грузияда да көрүп келгем да. Бул чоң бир монитордо отуруп алып, ошол жерде бир жүздөй адам отуруп алып, бүт шаарды карап турат экен, постоянно. Ушул баягы мен айткандай нерсе да, бир жерде бир кандайдыр бир мындай 5-6 киши чогулуп кетсе эле, мындай сразу ошону карайт экен дагы, патруль жиберип турат экен да. Мына ошондой нерсеге бир жетишибиз керек. Ошондо гана реалдуу түрдө безопасный город болот да. Азыр ал жок. Ал жөн эле ушул бир Вега компаниянын эле өзүнүн бизнес проектиси эле болуп атат. Анан бизге жакшы жагы эми баягы жол эрежелерин тартиби орнолуп калды да. Болгон эле ошол. Калган нерсесине азыр толугу менен ошол айткандай эле доступ азыраак, каалаганда кире албайт, көрө албайт. Жана мен айткан чоң монитордо отуруп алып туруп, 100 киши отуруп алып карай албайт. Грузияда 112 деп коет экен, ошол керек болсо скорый деп ошака жиберип коет экен өзү эле. Звоноксуз эле. Патрульный жиберип коет экен, пожарныйды жиберип коет экен. Ошол 100 киши отуруп алып чоң экрандан шаарда эмне болуп атканын баардыгын карап турат экен. Мына ошондой көзөмөл керек. Реалдуу түрдө ошондо биз шаарыбыз коопсуз болот да. Эч бир ойлонуп отурбайт, качан бирөө чалыш керек экен, жиберет экен деп отурбайбыз дагы. Ошол жанагы жакшынакай толтура бир зданияда, ачык зданияга кишилерди отургузуп коюптур, операторлорду. 100 оператор отуруп алып, баардыгын байкап отуруп берет экен да. Мына ошондой ыкмага келишибиз керек деп ойлойм. А ушул коопсуз шаар долбоору жогорку кеңеште каралып атканда мындай сунуш айтылган, бизге айтылган, экинчи фаза менен деп айтылган да. Биринчи ушуну кыла алайлычы, анан экинчи фазада башкасын кылабыз деп айткан. Ошон үчүн биз толугу менен бул проектти колдоп бергенбиз да. Анткени баягы айтылган нерселер фаза болуп келет деп бизге убада беришкен. Анан кийин ковидке шылтап коюшту, ковидтин негизинде болбой калды деп коюшту. Андан кийин эле шайлоо болуп калды. Эми азыр мына мен ойлойм, эми экинчи биз кечээ ошон үчүн айттык, тапшырма берели, экинчи фазасын тез арада ишке ашырсын деп мен ошол выступать этканда айткам. Тапшырма кетти. Биз протоколдук тапшырма бердик, ошол экинчи фазасын тез арада ишке ашырсын деп бердик.
Айзаданын апасы милицияга кайрылганда ошо той болот, сүйүнгүлө деп айтты деп жооп берип коюшту деп атпайбы? Милиция кызматкерлери биз күнү түнү 2 сутка издедик деп жооп беришти да. Ошондо азыр Айзаданын өлүмүнө ким жоопту деп ойлойсуз? Эми албетте бул органдар күнөөлүү. Биринчиден жана башында моралдык жактан булар жанагы эле жөнөкөй эле баягы эле ала качуу турбайбы? Азыр алып барат, үйүнө алып барат, анан кийин той болот деген мындай ситуацияны серьезно воспринимать эткен жок да. Мындай реалдуу түрдө коркунуч катары карашкан жок. Буну баягы эле көрүнүш дегендей неме кылып койду. Ошол аркылуу кетти. Органдардан кетти. Ошон үчүн жана 44 адам жумуштан кетип атпайбы. Буну моюнга алышты. Кечирим сурады окшойт, по-моему, ошол негизинен эле алар толугу менен күнөөлүү деп айтам. Пандемияга кайрылып кетсек, азыр кайра пандемия, коронавирус күчөп жаткан учуру. Былтыр ошол пандемия күчөп аткан кезде сиз өзүңүздүн жеке демилгеңизди көтөрүп чыккансыз. Унаасы бар айдоочуларды бензин өзүм коюп берем, ооруган адамдарды ооруканаларга ташуу боюнча депчи. Азыр дагы ушундай сыяктуу демилгеңиз барбы? Мен өзүмдүн командам, ар дайым мен менен чогуу жүргөн командам бар да. Ошол команда менен биз кандай болбосун өткөндө маршруткаларда туруп калганда чыкканбыз, элди бекер ташыганбыз. Айтор өзүбүздүн мындай чын дилибизде патриоттук сезимдери менен чыгат да. Ошол күндөрү кандай гана ситуация болгон жок, жарандар өлүп атты, коркуп аттык бардыгыбыз, чыккандан да коркуп атышты. Мен ошол балдарды ушул жерге топтоп, өзүмдүн кабинетиме топтоп, ачык айттым. Мен билбейм бул кандай оору. Көрүп атабыз, күндөн күнгө өлүп атат, жакындарыбыз өлүп атат, тааныштар өлүп атат. Мүмкүн силер да өлүп каласыңар, мен да өлүп калам. Эч ким билбейт. Бирок эл кыйналып атат. Машиналар жетишпей атат, скорый помощьтар жетишпей атат. Жана керек болсо врачтар түртүп жүргөндөрдү көрүп аттык. Адамдар врачтарга жете албай атса, врачтар элдеги адамдарга жете албай атат. Ушундай нерседе жардам берейли десем, ошондо бир добуш менен бардыгы мени колдоп берди. Бардыгы өзүнүн ден соолугун тобокечикке келтирип чыгып кеттик да. Корккон жокпуз. Чыгып кеттик. Кийин бардыгы ооруп жатып калды. Тилекке мындай жакшы, Кудайга шүгүр, бардыгы айыгып чыгып кетти. Бирок зоналарга, красный зоналарга чейин кирип, ошол оорулаган адамдарды жаныбызга мынтип кадимкидей өзүгө төшөп ташып жүрдүк. Кандай концентраттар менен жүрдүк. Эми биз жанагы дагы бир жаш балдар чыгып мындай көбүрөөк реклама кылып, көбүрөөк кылды. Биз эми андайдан алысыраак негизи мындай балдарда көп мындай неме кыла бербейт. Бирок биз деле адам кем эмес, биринчилерден болуп чыкканбыз. Кем эмес кызмат кылып жүрдүк. Мен ойлойм, ошол балдарга да рахмат, менин балдарыма да рахмат. Негизи эле айтылбай калган, көрүлбөй калгандын баарына рахмат айтат элем. Бирок бизде иммунитет пайда болду. Биз буга даярбыз. Биз кандай болбосун, 3-чү болобу, 4-чү болобу, ар дайым мамлекетибиз үчүн, ошол элибиз үчүн чыкканга даярбыз. Группа ар дайым даяр, машиналар бардыгы даяр. Дагы деп мындай эми Кудай сактасын, бирок даярдап койдук. Болобу болбойбу ким билет, аны Кудай билет да. Кыргызстан азыр ыйлай турчу абалда турат да, чын айткандачы. Доллар көтөрүлдү деп эле азык түлүктүн баары кымбаттап, азыр карапайым элге өтө эле кыйын болгон учур болуп атат да. Анан азыр өзүңүз билгендей Лалафо деген приложение бар. Ошол жерден эски кийимин болобу, ушул кийимди 1 литр майга алмаштырам дегенге чейин баргандар бар да, азырчы. Азыр ошо жогорку кеңеште эмне үчүн ушул маселе көтөрүлбөй жатат? Бул маселени көтөрдүк, чын айтканда мен да көтөрдүм. Айтайын дегеним, мурда дедим, 1 сомго кымбаттап кеткенде нан, министрлер жумуштан кетчү дедим. Эмне үчүн өкмөт дедим, ушул нерсеге барбай атасыңар. Эмне үчүн сиздерде азыр продовольственный безопасность боюнча программалар иштебей атат? Кайсыл болбосун өкмөттүн продовольственный безопасность деген учуру болот да, мындай ушундай кризиске келгенде атайын мындай процедуралар бар, ошолор иштеш керек эле. Ошол эле бизде матрезервде майлар бар, сахарлар бар. Ошолорду баягындай спросту немесин баасын азайтыш үчүн рынокко ыргытыш керек да. Рынокко арзан баада ыргытыш керек, анан ошол колунда жокторго таратып бериш керек. Мына ошол нерсе эмне үчүн кылынбай атат деп мен каттуу сын айттым. Кийинки ушул жумаларда сатып алатыптыр уже. Сахар менен майды сатып алатыптыр. Ошону таратканга мындай жол түзүлүп атат азырчы. Айтайын дегеним, эми май 400 сомдук май 800 сомго чыгып кетип атса, бул өтө жаман көрүнүш да. Эки эсе кымбаттап атат. А бирок ошол эле учурда айлык көтөрүлбөй атса, анда элибиз эмне кылат? Элибиз албетте кыйналат да. Мен эми бул боюнча албетте баягы ар бир премьер-министрдин өзүнүн программасы бар. Бирок мен жеке эмне кылмакмын? Мен ушул 100 продукцияны эле
мындай азык-түлүк продукциясын отдельно 100 товары народного потребления деп коет. Жөнөкөй эле эл колдоно турган нерселерди Кыргызстанда чыга турган кылат элем да. Ошондо доллар көтөрүлбөйбү? Биздин өзүбүздүн продукциябыз көтөрүлбөйт эле. Баасы ошол бойдон турат эле, эл кыйналбайт эле да. Мына российский фонддон канча гана миллион долларды ар нерсеге жумшап атабыз. Торговый центрге керек болсо жумшап коюп атабыз. Зачем? Кереги жок. Андан көрө ушундай 100 продукцияны коюп койгула, мына ошол эле стаканды. Ким стаканды чыгарса, мен российский фонддон акча берем. Ким бизде май чыгара турган болсо, мен российский фонддон акча берем деп эле ошол берген кредиттерди, арзан кредиттерди ушул жака буруп коюшубуз керек да. Биринчиден өзүбүздүн продукциябыз чоңойот. Экинчиден экспортко иштей баштайбыз. Үчүнчүдөн иш орун көбөйтөт. Төртүнчүдөн кандай гана колебания болбосун дүйнөдө, доллары көтөрүлөбү, бензини көтөрүлөбү, биздики көтөрүлбөйт да. Анткени өзүбүздөн чыгат. Жөнөкөй эле мындай народный потребление, зубная щетка, паста дегендерден баштап баардыгын эле, бирок реалдуу качественный. Мен айткан жокмун, баягы эптеп-септеп эмес. Бирок өтө качественный. Европада кандай түзүлсө, ошондой стандарт менен бизде кыла турган шартты эле түзүп берип коюш керек. Эл өзү алып кетет. Ошого шарт түзүп берип коюп, кредитти мен ушуга берем деп эле сиз реклама кылыңызчы, мен ойлойм, толтура адам чыгат. Толтура адам чуркап барат. Российский фонд объявление кылсынчы, мен мына мисалы эртең ушул жерден өзүдөн чыга турган продукцияга мен кредит берем 4%. Бирок талабым ушундай. Европейский качество болуш керек. Стандарттар толугу менен европалык болуш керек. Оборудованиялар Кытайдыкы эмес, Японияныкы, башка жактыкы деп талапты коюп кой, пожалуйста. Мына ушундай нерселерди кылыш керек да. Мен келечекте ушул нерсеге умтулушубуз керек. Эгерде ушуларды кылсак, анда бизде өзүбүздүн продукциябыз чыкканда жана жумуш орунду болуп, баардыгы болуп, өзү менен өзү жашап калат элек да. Тилекке каршы 80% биз сырттан алып келебиз. Мына ошон үчүн бизде кымбаттап кетип атат да баардык нерсечи. Кичине эле доллар көтөрүлүп кетсе, бензин көтөрүлүп кетсе, алардын өздүк баасына кошулуп кетип атпайбы, акчачы? Ал доллар менен сатылып атпайбы башка жактан? Анан бизде сомго айландырганда кымбат болуп кетип атат. Мына баардыгы ошонун негизинде эле болуп атат. Мына ошону чечише турган жол эле бир ушул жол деп айтат элем да. Ушу карапайым эл кыйналганынан элди бага албаса, мамлекетти башкара албаса, эл өкүлдөрү иштей албаса, Россияга же Кытайга кошулуп кетсекпи деген пикирлер да көп айтылат да. Буга кандай карайсыз? Россияга кошулган туурабы? Жок, эми биз ата бабаларыбыз бизди кечирбейт. Биз кылымдар бою өзүбүздүн мамлекетибизди түзүп, ар кандай гана жолдо болбодук. Бирок эмнеси болсо дагы улут катары сакталып келдик. Улут катары келип ушунчага жетип, башка улуттарды карап көрсөңүздөр 40 миллиондон ары болсо дагы мамлекети жок. А бирок биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар, көз карандысыз мамлекетибизди, эркин мамлекетибизди эч кандай башка жака кошулбашыбыз керек, сактап калышыбыз керек. Болгону өзүбүздүн ичара маданиятыбызды өзгөртсөк, ичара өзүбүздүн ушундай реалдуу түрдө бири бирибизди чукуламай, кылбай, өзүбүздүн балдарды колдоп, аларга жолдомо түзүп, аларга ачык жол түзүп берип койсок эле, Кыргызстанды көтөрүп кете турган патриоттор өтө көп. Кыргызстанды реалдуу түрдө өнүккөн мамлекетке киргизип кете турган патриотторубуз өтө көп да. Болгону байкасаңыз керек, могу акыркы шайлоодо смена кетти, алмашуу кетти. Кандайдыр түрдө алмашуу башталды. Мына ушул алмашууну кийинки шайлоодо дагы элибиз колдоп бериш керек да. Мына ушул алмашууну кармап калсак, мен ойлойм, реалдуу түрдө өзгөрүү болот. Ошондо эски советтик ой жүгүртүүдөн, эски нерселерден биз алып калат элек да. Мен эски адамдарды сындаган жокмун, эч кандай бир жаман айткан жокмун. Биздин өзүбүздүн салтыбыз боюнча биз улууларды урматтайбыз, аксакалдарыбызды төргө өткөзөбүз. Албетте, бирок алардын дагы акыл пикирин алып турабыз. Алар да керек. Бирок көбүнчөсүн азыр мындай жаштарга бербесе болбой калды да. Бирок жаштар десе эле жөнөкөй жаштар эмес, эртең эле окууну бүткөн жаштар эмес. Тажрыйбалуу жаштар, жаратман жаштарга биз көңүл бурушубуз керек деп ойлойм. Сиз көпчүлүк ошо жаштарга кайрымдуулук кылып келесиз да, бирок айтпайсыз, коомчулукка чыгарбайсыз. Биздин билишибиз боюнча жаштарды чет өлкөгө окуганга мүмкүнчүлүк көбүрөөк түзүп бересиз да. Ошол чет өлкөдө окуп, бияка келбей, кайра ошол жерде иштеп, карьерасын ошол жерден куруп, ошол мамлекетке өзүнүн салымын кошкон жаштар көп да. Кыргызстанга алып келүү үчүн кандайдыр бир мен эми ушул демилгени мамлекет алып кетет экен, өкмөт алып кетет экен деп аябай ниет кылдым эле да. Булга бардык өнүккөн мамлекеттер барган. Ошол Сингапурду мен ар дайым мисал кылып кетирем. Сингапурда суу жок, керек болсо суу чыкпайт. Сууну ташып келишет. Куму жок,
эчтекеси жок, нефти эчтекеси жок. Булар бир гана адам ресурсуна салымды кошкон. Бир заматта массава студенттерди четке чыгарып окутуп келген, бирок шарт койгон. Кайра кайтып келесиңер, 10 жыл мамлекетке иштейсиңер, потом, пожалуйста, башка жака кете бергиле деп айткан да. Мына ошондой эле ыкма менен алып кетиш керек эле. Ал эле эмес, Казакстанда Балашак деген фонд бар. Бизде дагы келечек дейбизби, жаш муун дейбизби, айтор ушундай фондду сөзсүз түрдө түзүшүбүз керек. Шартты түзүп бериш керек, балдар ошол жака барып окуп келиш керек. Бирок келгенде, кайтып келгенде 10 жыл мамлекеттиң иштейсиң же 5 жыл мамлекеттиң иштейсиң деген нерсени коюш керек да. Андан кийин биз окутуп койдук да сени, инвестиция сага салдык. Сен эми салымыңды кош дагы, андан кийин башка мамлекетке кетип кал деген шартты түзүп бериш керек да. Эгер биздин программага катышпасаң, өзүңдүн каалооң менен кете бер, конечно, биз чектөө койбойбуз. Бирок бул программа менен колунда жок, бирок ошол ушурда акылдуу балдар кирип калат эле да. Мен ошол фонд жана кылган ишмердүүлүгүм ошол жалаң акчалуу эмес, айыл кыдырып, мындай өзүнүн жакшы акылдуу балдарды топтогонго аракет кылдык, бирок акчасы жок да. Мына ошолорго салым кош керек деп эсептейм. Бул келечек. Баягы Сингапурдун дагы кылып аткан жетишкен нерсесин биз сөзсүз түрдө принимать этиш керек да. Биз ошону дагы өзүбүзгө колдонушубуз керек. Анан келечек ушул жаштарда деп бекер айтпайт, ошондо гана ошолор ошол жактан окуп келип, тажрыйбалуу болуп, баардык нерсени үйрөнүп келип, бул жакка кылгандын эмнеси жаман. Аны кылыш керек. Бул дагы келечектеги экономикага болгон инвестиция. Бирок бул долгий. 15-20 жылды түзөт. Бирок азыр баштап койсо, эртең эле 15-20 жыл өтүп кетет, бул өзүнүн көрө керек да. Сиз азыр жардам берип, чет өлкөгө жөнөтүп атпайсызбы? Ошондой шарттарды койбойсузбу? Жок, коюп атабыз, албетте коюп атабыз. Биз келип, бияка келип, эми бул жеке эле мындай эле шарт да, аны колдонобу, колдонбойбу, мен контролдой албайм да. Мен ар бир адамдын турмушуна кириши албайм, бирок мен чын дилимден айтып атам, келгиле кайра өзүңөрдүн салымыңарды кошкула депчи. Ковид болуп калып, мен өткөзгөн балдарым баардыгы ковидке байланыштуу удаленно окуп атат азыр. Бирөө да кете элек да. Баягы Германияга кете турган балдар виза ала элек ковидтин негизинде. Кайра 3-чү деп дагы жаап коюшту. Аябай мындай ызаланып атам, мен акчасын да төлөп койгон болчумун да, наперёдчу. Конечно, алар ал жакта отуруп алып окуган башка болчу. Биякта удаленно окуган бул башка да. Ал жакта тилди бат үйрөнмөк. Бул жерден баары бир деле баягы кыргызча сүйлөйсүң, орусча сүйлөйсүң, ал тилди көп сүйлөбөй каласың да. Эми тилекке каршы ушинтип калды, мен ойлойм, мүмкүн азыр эми границалар кайра ачылса, ковид бүтсө, аягына чыгарам. Бирок азыр удаленно окуп атышат. Тилекке каршы кичине ишке ашпай калды оюмчу. Мындай ызаланып турам, чын айтканда чын бираз. Эми азыр мына кечээ эле шайлоо бүттү. Шайлоо албетте мурдага караганда бир аз болсо дагы таза өттү. Тилекке каршы айрым жерлерде дагы деле одоно бузуулар болду. Ош шаарында биз өттүк, бирок Ош шаарында биз оппозицияга кеткенге мажбур болуп атабыз. Ал жерде биз ойлогондой мандат ала алган жокпуз, ойлогондой шайлоо болбой калды деп эсептейбиз. Ошон үчүн ал жерде оппозицияга кеттик. Талаш шаарында дагы биз өтпөй калдык. Ал жерде дагы бир топ акча таратуулар болду. Ал жерде дагы биз оппозицияга кеттик деп айтсам болот. Жана ошол жакта шайлоолордун кабыл албай атабыз. Башка шаарларда дагы бир топ мындай мыйзам бузуулар болду, бирок негизинен жалпысынан караганда мурдага караганда албетте жакшыраак өттү. Баягындай мэрлер отуруп алып, акимдер отуруп алып, күчтөп, кыйнап админ ресурс колдонгон жок. Бийликтин партиясы деп сезген жокмун мен. Бийликтин партиясы бир катуу бир кысым кылды деп мына Бишкек шаарында сезген жокмун. Тескерисинче бийликтиги эмес партиялар бир админ ресурс колдонуп калганга таң калдым. Айтор эми кандай болбосун дагы бул нерсенин алкагында мен ойлойм ушул бузулган жерлерден кандидаттардан бери четтетиш керек. Керек болсо партияларды четтетиш керек. Ошондо бул келечекке чоң сабак болот дагы, партиялар ойлонуп калат. Көрсө мен өтүп алсам дагы кийин мени чектетип алып коет турбайбы? Өтүп алсам дагы жаман нерсе болот турбайбы? Кой, мындан ары плаш жолго барбайын, элди алдабайын, 1000 сом менен келечекти чечпейин деп анан эл дагы буга көнө түшөт дагы, эки тарап дагы буга көнүп, мындай реалдуу түрдө элдер депутаттарды болобу, президентибизди болобу чын дили менен анын программасын, анын өзүн карап туруп тандай турган бир убакытка келебиз деп чоң ниет кылам. Ушул мамлекетибиз ошонун алкагында 1000 сомго сатып алып, сатылып, анан келечеги да ошондой болуп атпайбы? Ал барган депутаттар иштебейт, кайра ошол кетирген акчасын пайда көрөм дейт. Айтор бул ушу өзүбүз менен өзү эле бир кашада
чыкпай атабыз да, мындай ылайда эле баткакта эле жүрө беребиз. Жакшы ниет менен, жакшы неме менен келечекке эки тараптуу болуп ушул нерселерди жокко чыгара алсак, сөзсүз түрдө бизде келечегибизде өнүгүү болот. Мен буга терең ишенем. Биз кандай болбосун ушул башка мамлекеттерге караганда өзгөчө СССРдеги СНГ мамлекеттеринин арасында көп нерсени башыбыздан өткөздүк, көп сыноону башыбыздан өткөздүк. Эми мындан ары өнүгө турган гана жолго түшөлү деген ниет кылат элем. Бардык кыргыз элибизге, кыргыз жериге аманчылык каалайт элек, токчулук каалайт элек. Эмнеси болсо дагы биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Калкыбыз аз болсо дагы өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Ушул мамлекетибизди сактап калайлы. Ушул мамлекетибизди өркүндөтөлү, өстүрөлү, кийинки муундарга мүмкүн биз жакшы жашоодо жашабай калатырбыз. Бирок кийинки муундар, биздин балдарыбыз жакшы жашоодо жашасын деген тилектемин да. Кийинки муундарыбыз ушул пенсияга чыгып атканда пенсиясына кадимкидей мамлекет кыдырып, жыргап, кийинки муундар ушул миллион мигрант эмес, миллион турист болсун. Кийинки биздин муундарыбыз паспортун башка бир мамлекетке барганда, силер Кыргызстандансыңарбы деп өзү эле билип, анан биз түшүндүрүп отурбай, бул Кытайдын жанында, Тажикстандын жанында, Казакстандын жанында биздин мамлекеттин жайгашканы деп түшүндүрүп отурбай, кийинки мундун ушул врачтары операция кылып атып, мен эртең үйгө кандай продукт алат элем, үйүмдө балдарым ток бекен деп ойлонбосун. Ошол эле мугалим сабак берип атып, өзүнүн баласынын контрагын ойлобосун деген бир жакшы жашоого келетсин деп мындай ниет кылат элем, үмүт кылат элем. Анан Кудайдан чын жүрөктөн сурап кетет элем, ушундай мамлекет болойлу. Болойлу, жетиштүүгө жеттик, бардын көрдүк, сыноону көрдүк. Эми Кудайым биягын жакшы болуп берсин деп тилеп кетет элем. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маекте Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев болду. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.